iç katуу деген bir ооруга жолугуп калдым. Анан ошол постоянный ошо таблеткалар менен Сенаде, ошо слабительный препараттар менен жүрөт элем. Кийин ошол запордун айынан келип чыккан оорулар көп. Мына ашказан оорулар, давление, баягы углекислый немелер, газдар чыкпаганын кесепетинен ушундай башка берет, анан бөйрөгө берет, ичектерин баягындай баягы калдыктар чыкпагандан кийин жуондук баягындай ошо ичектеги оорулар пайда болот. Ошондой эле менде ошо полип пайда болгон экен, мен билген эмесмин. Кишечниктеби? Толстый кишечник. Кийин анан мен өзүм дагы Москвада онкология бөлүмүндө иштейм. Медсестра болуп. Анан буяка келгенде кровотечение ачылып, ошондон коркуп кеттим дагы. Кызымды скорый чакырып, жол куруп келгениме ошондой болду окшойт. Кийин анан скорый чакыр десем эле, анан бирөөдү чакырыптыр, анан келип эле анан мынаны ичесиз, мынаны колдоносуз деп берип калды. Ошо маалда ойлоп көрсөм, мага розовый масло менен күнчечекти берген экен. Анан күнчечек баягы розовый маслоны коюп, баягы кан токтогондон кийин анан күнчечекти колдоносуз деп. Анан ошо маалда мага жолуккан периштедеги чакыр десем, коюң апа, ушуларды колдонуп көрүң, биз постоянно ушул эжеден ушундай немелерди алып ичебиз, витаминдерди, балдарын, биз больницага барбайбыз апа деп ошентип көндүрүп, кийин ошону колдонуп отуруп эле мен баягы кровотечение дагы токтоду. Кийин баягы чередовать этип күнчечекти койдум. Онун арасында дагы баягындай очищенияларды алып келип берип атты. Ошо лук, анан дагы ошо колон, анан супер ошо препараттарды ичип аттым. Кийин эле ошо бардыгы нормалдашып, жакшы болуп калды. Кийин ошентип көпкө эле мен бир ай турдумбу, билбейм. Ошо бир айга жакын ошону колдонуп жүрдүм. Ошо колума киргенде эле ичип ошентип отуруп мен хронический пиелонефрит бар эди, 36 жылдык менде биринчи эгиз балдарды төрөгөнүмдө мен ошо опущение почка болуп, крупный плод болгон экөө тең. Ошого баягы опущение почка, анан хронический пиелонефрит менен ооруганмын. Кийин эки жерде грыжа бар эле, поясничный, анан грудной деди. Ошол грыжалардан ошо полипке колдонуп отуруп, хронический пиелонефриттен мындай сакайып калдым. Кийин анан эки жерде грыжам бар эле, грыжадан сакайдым. Кийин зоб бар эле, мага 16-жылы коюлган. Ушул диагноздар мага бардыгы 16-жылы коюлган. Мен даже өзүм медик болсом дагы, мен ошого мындай көңүл бурган эмес экенмин ошол диагноздарга. Кийин баягы зоб дагы кетет. Кийин хронический эндометрит бар экен. Мен өзүм аял болсом дагы, мен ошого көңүл бурган эмес экенмин. Кийин ошол дагы 16-жылы коюлган экен. Мынабы сол бутумдун астында киста бар эле. Анан өзүбүздүн врачтар, хирургдар азылдашып калат эди, когда удалим деп. Анан ошондон сакайып калдым. Кийин анан мен ушул жактан кеткенден кийинки жылы Ялтага барамын деп, полный бизде обследованиядан өтөт да медиктер. Ошондо обследованияда өткөндө бар жогум таза чыкпады, өзүм таң калып, мен даже өзүм заключениямды мен өзүм көргөн эмес экенмин. Кийин анан кагаздарды биз мынабы 20 жыл болуп калат да бизгечи Москвада жашаганыбызга. Мен өзүм анан бир кагаздарды копать этип отуруп, менин баягы сандыгым, баягындай покчом ошол жакта болуп калганда, мен келсем бул жака бир айга, 2 айга эле келип кетем. Кийин баягындай копать этип отуруп, баягы заключенияларды таап алдым. Сүйүнгөн бойдон анан кийин мынабы Алтынай Султановнага жөнөтүп, оказывается, менин заключениям дагы бар экен, ошол диагноздарды коюп берген.
Анан кийинки баягы немелеримди ошо Ялтага барганымдагы неме заключениялар менен салыштырып өзүм таң калдым. Ушундай мен жакшы результаттарды алдым. Полиптен, хронический пиелонефриттен, грыжадан, зобтон, полиартриттен, мана колдорум, манжаларым меники баягындай болуп шишип, постоянно сустактарым ооруйт эле зыркырап. Манандай погоданы мен 2 күн алдын сезет элем. Анан ошол хронический неме полиартриттен, анан мана кистадан, хронический эндометриттен, анан мына мойнуларымдын алдыда ошо баягы буудайдай буудайган папилломалар бар эле, бир 7-8 штук. Кудайга шүгүр олор жоголуп кетти. Ошентип мен ошо ИПАР компаниясынын продукцияларын ичип жүрүп көптөгөн оорулардан мен айыктым. Ошого мен азыр билбейм, өзүм медик болгонум үчүн параллельно эле мен иштейм. Медиктигимди дагы кылам, бул ИПАРда дагы иштейм. Мени канчалаган компаниядагылар мынау компаниянын мындай продукциялары жакшы, ой тез эле мындай болосун, андай болосун десе билбейм. Мен жүрөгүм өзүм сакап, өзүм баягы колдонуп ичкениме өзүм жүрөгүм уверенный да. Ошо